Саламатсызбы кадырман көрөрман, мен аты жөнүм Айгерим Акылбекова. Биз бул видео сабакта сизге социалдык медиа үчүн контент жаратуу жөнүндө сөз кылабыз. Ошондой эле социалдык тармактардан кантип маалымат чогултуу керектигин дагы айтып беребиз. Ар бир платформанын өзүнүн табити болот. Мисалы, Instagram кыска видеолор менен сүрөттөрдү жакшы көрсө, YouTube тескерисинче көрөрманды узагыраак кармаганга аракет кылып, узун видеолорду сунуштайт. Аны билилген көрөрман да YouTubeга киргенде кеминде жарым саатын бөлүүгө даяр болот. Эгерде сиз бир эле постту бардык жерде же аны ар бир социалдык тармак үчүн өзгөртүп жайгаштырбасаңыз, анда кээ бир тармактарда сиздин аудиторияңыз аз болору айдан ачык. Ошондуктан контент план түзүүдө ар бир социалдык тармак үчүн убакыт бөлүшүңүз керек. Кайда жана эмнени жайгаштыруу керек, кандай форматта. Ал үчүн ар бир социалдык тармактын аудиториясынын өзгөчөлүктөрүн түшүнүп эске алуу керек. Биз аудиторияга контент даярдаганда да ошол өзгөчөлүктөрдү дайыма эске алып анан жасайбыз. Мисалы, эгер сиз бир окуя тууралуу жаңылык жазып, аны Facebook аркылуу жарыялагыңыз келсе, анда сиздин текстке видео же фото кошуп чыгарсаңыз дурус болот. Көп учурда окурманды жалгыз гана текст кызыктырбайт. Мен укканча бир көргөн демекчи, окурманды мультимедиа контент дагыраагы фото, видео, иллюстрация менен да кызыктырып туруу керек. Жаңылык же баянды сүрөттү толуктап туруусу зарыл. Иллюстрациялык сүрөттү мүмкүн болсо азыраак колдонуңуз. Окуяга тиешеси жок сүрөттөрдү такыр эле колдонбоңуз. Видео материал маңыздуу, кыска нуска болушу керек. Видео болобу же түз эфирби, анда эмне болуп жаткандыгы тууралуу окурманга кошумча маалыматты 3 сүйлөм болсо да жазып койгонуңуз оң. Мисалы, түз эфир болсо лайв жыйын өтүүдө. Же болбосо тагыраагы түз эфир азыр болуп аткандыгын сөзсүз кошуп, көрөрманга ошол окуянын катышуучусу катары сездире билиш керек. Видео болсо өткөн жыйындын эң урунттуу учурлары. Эмнеге окурман видеону көрүш керек? Күчөтмө сынаточ, ушул сыяктуу кызыктуу, так жана тарта ала турган тема коюңуз. Көпчүлүк адамдар жаңылыктарды окуп туруу үчүн Facebook'ты колдонушат. Бирок айрым учурда бир нече ЖММКлар бир эле окуяны айтып беришет. Ошондуктан эксклюзивдүү же кабарды таратууну өзгөчө ыкмасы абдан маанилүү. Мындан тышкары, Facebook Live жана видеолордун көрсөтүлүшү жагынан айрым артыкчылыктары да бар. Ошондуктан видео форматына да көңүл буруу керек. Видеолор узун болбошу шарт. 90 секунддук видеолор интернетке тез тарашы мүмкүн, бирок алар жогорку сапатта жакшы сүрөтү жана үнү менен болушу зарыл. Антпесе көрүүчүлөр башкалар менен бөлүшпөйт. Facebook'та видеолорго дагы талаптар бар. Узактыгы 120 мүнөттөн ашпай, ал эми файлдын көлөмү 4 гигабайттан өтпөшү зарыл. Facebook'тагы посттун тексти боштук менен кошкондо 63206 белгиден турат. Бирок айрым изилдөөлөргө караганда 80 белгиге чейин сүрөттөлгөн пост 66%га көбүрөөк аудиторияны топтой алат. Атайын тематикадагы топтор менен да иштөөгө болот. Аны 1-2 секунддын ичинде түзсөңүз болот. Айтмакчы, дал ошол кайсы бир тема же кызууга карап, түзүлгөн топто макала, видеолор менен бөлүшүп, контентиңизди аудиторияга сатууга болот. Facebook колдонуучулардын 57% эркектер, 43% аялдар түзөт. Колдонуучулардын негизги курагы 25-34. Көбүнчө Facebook'та иши бар, олуттуу, орточо кирешеси бар ишкерлер отурушат. Алар саясатты активдүү талкуулап, иш жана турмуштук тажрыйба менен бөлүшүп, бизнес тенденцияларына көз салып турушат. Ошондуктан Facebook курч саясий жана коомдук темалардагы мазмуну, маанилүү жаңылыктарга билдирүү, бизнес жана карьералык өсүш үчүн кесиптик чеберчилигин жогорулатуу боюнча сунуштары жана лайфхактары менен популярдуу. Ар кандай пайдалуу макалалар окурмандар тарабынан кызыгуу менен кабыл алынат. Алар бөлүшүлөт, комментарий берилет. Бирок биринчи абзацты кызыктуу кылып, колдонуучуну талкууга тартуу үчүн посттун аягында суроо калтырып койгон жакшы. Ар кандай социалдык тармактарда ар кандай мазмун бар. Instagram'дагы, Facebook'тагы же болбосо ВКонтактеде да аудиториясы, курагы, жынысы, географиясы жана социалдык абалы боюнча айырмаланат. Демек, колдонуучулардын кызыкчылыктары жана муктаждыктары дагы ар башка. Instagram сүрөттөрдү, адамдардын жүздөрүн жакшы көргөндүктөн Instagram'га адамдын портретін же болбосо селфи коюп чыгарсаңыз болот. Эри басылмалар Instagram'га чыккан жаңылыктын темасы сүрөткө өзгөчө шрифттер менен басып чыгарат. Адатта аялдардын социалдык тармагы деп эсептешет. Бирок изилдөө көрсөткөндөй, мунунда Facebook окшош эле көрсөткүчү бар. Тагыраагы колдонуучулардын 57%-ын эркектер жана 43%-ын аялдар түзөт. Бирок эч бир учурда Facebook'ка болобу же Instagram автордук укук жөнүндө унутпоо керек. Эгер сиз чыгарган сүрөт же фото кайсы бир басылмага же интернет булакка тийиш болсо, аны сөзсүз ылдый жагына кошо жаза жүрүңүз. Мисалы, булак Акипресс, Азаттык, Клоп же дагы бир башка сүрөтчүнүн басылмасынын сүрөтүн алып, булагын көрсөтпөстөн колдонуу мыйзамга каршы келип, автордук укукту бузат. Ал үчүн сизди сотко бериши да толук ыктымал. Эгер сүрөтчүнүн аты белгилүү болсо, аны жазуу зарыл.
ар кандай товардын өзүнүн сатып алуучусу болот. Ошондуктан ар кандай мазмундагы кабар сиздин темаңызга кызыктар болгон аудиторияга багытталышы керек. Баракчаңыздын статистикасы сиздин окурмандын жаш курагы, жашаган жери жана Инстаграмга кирген убактысын так көрсөтүп бере алат. Билдирүүлөрдүн саны боюнча жалпы стандарт жок, бирок минималдуу жана максималдуу мааниси бар. Албетте бул болжолдоо. Мисалы, темасы эскербеген контентти сиздин аудиторияңыз өз убагында тагыраагы прайм тайм учурунда көрүүгө үлгүрөт. А бирок ыкчам кабарды ысык учурунда саатына карабай дал ошол учурда жайгаштыруу зарыл. Антпесе ал кабар эскирип, актуалдуулугун жоготот. Негизги эрежени эсиңизден чыгарбаңыз. Сиздин постторуңуз тез-тез чыкпашы керек. Көрүүчү ар дайым күтүп турушу керек. Бирок ошол эле учурда сизди унутуп калгыдай аралыкта болбошу абзел. Stories пайда болушу менен Instagram колдонуучулары эки лагерге бөлүнүштү. Посту же стористи сүйгөндөр. Ошондуктан аудитория ыңгайлуу болушу үчүн экөөнү тең колдонуу сунушталат. Стористин артыкчылыгын эске салып өтөйүн. Сурамжоолор, гиф сүрөттөрү, түз эфирлер, смайликтер, суроо жооптору. Ал эми пост, көлөмдүү текст, хэштег, пикирлер, карусель, фирмалык стилди колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Посттордун кандай түрүн жайгаштыруу керектигин, аларды кантип алмаштырып категорияларга бөлүштүрүүнү түшүнүү керек. Биринчиси сатуу, көңүл ачуу, маалымат, тартуу негизде. Ал үчүн текст жазуу маанилүү. Текстти көңүл сыртында калтырбаңыз. Сүрөттөмө ар дайым болушу керек. Бул колдонуучуну кызыктырууга жардам берет. Инстаграмда текст эмес, негизгиси сүрөт деген чоң жаңылыштык бар. Акыркы жылдары сүрөттөрдүн бирдей типте болуп жатканын көрөбүз. Демек, жакшы жазылган постторго артыкчылык берилет. Инстаграмдын техникалык өзгөчөлүктөрү боштук менен 2000 белгиге чейин текст жазууга мүмкүнчүлүк берет. Бул тексттин барагынын 1ден 3 бөлүгүн түзөт. Бирок эсиңизде болсун, жаңылыктар түрмөгүн көрүп жатып, сүрөттүн астында 90 гана символду көрөбүз. Демек, биринчи саптар окурмандарды дагы же болбосо комментарийдин ылдый жагына баскычын баса тургандай кылып жазылышы керек. Текстти оңой жана эмоционалдуу жазуу керек. Окурмандардын сезимдерин козгоп, алардын реакциясын, күлүүсүн, ачуулануусун, боор орушун же эскерүүсүн жаратыш керек. Теле же радиого баш сөздү толугу менен өзгөрүүсүз жайгаштыруу жаңылыштык. Аны сөзсүз социалдык медиа эрежелерине ылайык жеңил кылып өзгөртүү зарыл. Тексттин дизайны. Инстаграмдагы сүрөт сыяктуу кооз жана көз жоосун алынышы керек. Бирок смайликтер жана хэштегтердин көптүгүнүн текст окулбай калышы мүмкүн. Сүрөт. Инстаграм визуалдык тармак экендигин жана колдонуучулардын көбү кооз сүрөттөрдү карап көрүшөрүн эч ага эле байкашкан. Бул социалдык тармак глянц журналга окшош. Мына ошондуктан сүрөткө көп көңүл бурулуп, убакыт берилет. Жок дегенде 1080 сапаттуу сүрөттү жайгаштырыңыз. Кадрларды көбүрөөк тартыңыз. Анда тандоого болот. Сүрөттө көбүрөөк эмоцияларды колдонуңуз. Сүрөттөргө түстөрдү бериңиз. Ачык түстөр жакшы кабылданат. Видео кызыктуусу статистикага ылайык кадимки сүрөттөргө караганда видео контент Инстаграмда популярдуу. Жогорку сапаттагы видео постто да, стористе да жакшы көрүлөт. Сториске видеону лайв түрүндө жандуу кылып тартуу зарыл. Видеонун узактыгы 3 секундтан 60 секундка чейин болушу мүмкүн. Көрүүчүлөрдүн көңүлүн жоготуп албаш үчүн максималдуу 15 секунд кызыктуу болушу шарт. Видеону кыска тартып, андан соң эффекттерди, текстти, үндү кошуп программаларда жабыштырып монтаждаса болот. Эгер видео компьютер аркылуу жүктөлсө, анда анын көлөмү 1080ден ашпашы керек. Антпесе Инстаграм аны өзү кысып, сапатын жоготосуз. Чарчы, тагыраагы квадрат түрүндөгү видеолорго артыкчылык бериңиз. Анткени алар Инстаграм форматына көбүрөөк ылайыктуу. Фирмалык стиль. Бирдей стиль кызыктуу көрүнөт. Бул көңүлдү өзүнө бурат. Ошондой эле ал ар кандай элементтерден турат. Биринчиси негизги түстөр, бир типтеги фильтр, айрым смайликтер, хэштег. Ошол эле жазуу стили. Хэштег, эгер сиз аналарды туура колдонсоңуз, анда сиздин жаңы эле ачылган аккаунтуңузда тез арада кызыктуу болуп алат. Хэштегтер издөөгө жардам берет. Бир билдирүүдө 30дан ашпаган хэштег камтылышы керек. Жакшысы 10дон ашырбаңыз. Жаңы билдирүү, жаңы хэштегтер. Эгер хэштег 2 сөздөн турган болсо, астын сызууну колдонуңуз. Хэштегти биринчи пикирге жазып койсоңуз да болот. Инстаграмдын дагы бир өзгөчөлүгү бул түз эфир. Ал уюштурууга оңой болгон аудиторияны тарта турган ыкма. Техникалык сапатын алдын ала эске алуу керек. Интернет, наушник жана артыңызга туура фонду тандаңыз. Гүлдүү же сүрөттөрү көп фон сунушталбайт. Болушунча бир гана өңдүү фон издеңиз. Мисалы, ак, боз, ачык өңдөр сунуштайбыз. Инстаграмда башка соц тармактардагы баракчаларда эле түз эфир үчүн да ыңгайлуу убакыт 19:00дөн 21:00 аралыгы. Бирок бул убакытта сиз өңдүү түз эфир уюштурган колдонуучулар көп болушу мүмкүн. Бул өз учурунда байланышка таасирин тийгизет. Интернет тууралуу дагы бир жолу эсиңизге салып өтөйүн. Бир адамга түз эфирдеги убакыт 30 мүнөт жетиштүү. Дагы бир адамды кошуп маек өчтүргүңүз келсе, 40 мүнөттөн 1 саатка чейин чыгыңыз. Бирок эсиңизде болсун, Инстаграм 1 сааттан кийин эфирди үзүп салат. Аны сактоого мүмкүн болбойт.
Ошондуктан 1 саатка жеткирбей эфирди жаап, көрүүчүлөр менен коштошуп алыңыз. Ар бир түз эфир аяктагандан кийин аны сактап, бөлүшүү же өчүрүү суроосу коюлат. Бул тандоо эфирдин жүрүшүнө көз каранды. Эгер эфир кызыктуу болсо, аны менен бөлүшүп, биз буга чейин өткөндөй обложкасын же болбосо сүрөтүн кызыктуу кылып туура тандап жана текст менен коштоңуз. Текст жазуу эфирдин коногунун аты жөнү жана ал сүйлөгөн цитата же маектин урунтуу учурларын жазып койсоңуз жетиштүү. Атайы тезис кылып айтылган темаларды бөлүп жазып чыксаңыз да болот. Жарнама түз эфирдин темасы же коногу тууралуу бир канча күн мурун постто бөлүшүп жарнамалаңыз. Айрым учурда стористе деле айтып коюу жетиштүү. Бул сизге кошумча көрүүчүлөрдү алып келет. Эмесе Твиттерге кезек берели. Твиттер 2-20 мүнөттүк гана видеолорду кабыл алат. Ал эми бир твиттин көлөмү 280 тамгадан ашпашы керек. Эгер Твиттерге жазылган жаңылык керек болсо, аны тред кылып бөлүп чыгарса болот. Мисалы, Инстаграмда сүрөттөр 1:1 же 16:9 форматында чыгат. Ал эми видеолор 2 түргө бөлүнөт. 1 мүнөттүк видеолор IGTV, Instagram TV 59 мүнөткө чейинки видеолор. 1 мүнөттүк видеолор 1:1 форматында 4 бурчтук болуп чыгат. Ал эми IGTV 16:9 форматында чыгат. Instagram платформасына видео контент даярдаганда кыскараак видеолорго басым жасаш керек. Ал эми YouTube'га контент видео түрүндө жүктөлгөнү менен ал жактан подкаст форматында дагы материалдарды табуу болот. Сиз болгону диктофонго 3 киши менен же 2 киши менен кызыктуу бир темага же актуалдуу окуяга арналган талкууну жаздырып алып, ага талкуунун катышуучуларынын сүрөтүн коюп деле чыгарсаңыз, ал видео угула берет. Айрым учурда колдонуучулар YouTube'га видеону көрүүгө эмес, андагы аудиону угууга киришет. Ошондуктан YouTube платформасы подкаст же радио материалдарды жайылтканга жардам бере ала турган ресурс. Социалдык медиа миң түрдүү жаңылыктардын, окуялардын жана пикирлердин чордону. Азыркы заманда 2 күн жаңылык окубай калсаң эле көп нерседен кабарсыз калгандай сезилет. Ал эми маалыматты ыкчам алам деген киши социалдык тармактарга бат-бат кирип турса абзел. Кайсы бир айылда эле болгон окуя телефонго тартылып же аудиого жаздырылып калса, республикалык масштабта резонанс жаратып, улуттук көйгөйдү көтөрүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан социалдык медиада маалымат издөө да заманбап журналисттин бирден-бир милдети болуп калгандай. IWPR уюмунун Борбор Азиядагы өкүлчүлүгү жакында эле интернеттеги маалымат булагы катары социалдык тармактар алдыңкы орундарды ээлегенин билдирген. Уюм жүргүзгөн иликтөөдө Facebook Тажикстандагы жана Өзбекстандагы жаңылыктарды таратуучу алдыңкы социалдык тармак. Казакстанда жана Кыргызстанда Instagram социалдык тармагында жаңылыктар көп колдонулат. Ал эми Өзбекстанда 10 респонденттин 6 ар дайым Telegram'ды маалымат булагы катары колдонушарын айтышкан. Эмесе WhatsApp. Бул Кыргызстандагы жана Казакстандагы Telegram болсо жана Viber Тажикстандын жаңылыктары үчүн кеңири колдонулган мессенджер. Тобокелчиликте да айтайын. Бирок албетте, жерден жаңылык издегенде маалыматты текшерүүнү унутпаңыз. Уккан маалыматыңызды кеминде 2 булактан тастыктамайынча чыгарбаңыз. Маалыматтын чынтөңгүнүн аныктоо айрым учурда убакытты талап кылат. Бирок ыкчам, туура эмес маалымат бергенче кечигип, бирок такталган маалымат берген алдаган артык. Ошондуктан эксперттер ар кандай ыкмаларды колдонушат. Биринчиден, илимпоздор фейктер кадимки жаңылыктардан айырмаланып, башкача жайыларын, бирок байкоо үчүн атайын шеберчиликти талап кылаарын аныкташты. Маселен, биринчи принцип сайтты текшерүү. Билдирүүнү жайгаштырган сайтты же аккаунтту билгениңизди текшериңиз. Эгер бул чыныгы сайт болсо, жакшылап карап көрүңүз. Эгерде кабардын автору белгилүү болсо жана анын репутациясын билсеңиз, андан жакшы. Долбоор жөнүндө бөлүмүндө сайтты ким каржылай тургандыгы жазылса, кабар жазылып жатканда кызыкчылыктар кагылышы болгон же болбогонун билүүгө алдын ала болот. Экинчи принцип – булактарды текшерүү. Кабар тууралуу бири-биринен көз карандысыз 2 же 3 булак болсо андан жакшы. Бул жаңылышты катары кетирилген каталардын же имичтердин ыктымалдыгын төмөндөтөт. Эгер булактар белгилүү агенттиктер болсо жана сиз биринчи жолу сайт менен таанышып жатсаңыз, анда билдирүүнүн түп нускасын табууга аракет кылыңыз. Эгерде кабарда социалдык тармактагы билдирүү жөнүндө сөз болуп, ошол эле учурда ал жерде айрым жерлерде цитаталар гана келтирилсе, анда посттун өзүн окуп анан жазуу абзел. Антпесе цитаталар бурмаланып кетиши мүмкүн. Ошондой эле социалдык медиа жана технологиялык корпорациялар фейк кабарларга каршы атайын чараларды көрүүдө. Мисалы, жаңылыктарды жайылтууну чектеген WhatsApp. Анткени фейктер тез жайылышы менен мүнөздөлөт. Бирок Twitterде фейктер кадимки жаңылыктарга караганда андан да бат жайылып кетет. Кантип фейк кабар экенин өз алдынча аныктоого болот.
профили, сүрөт жана буга чейинки посттору. Алардын бири да билдирилбеген маалыматтын чындыгына кепилдик бербестигин унутпаңыз. Бирок билдирүүлөр канчалык көп болсо, ошончолук фейк колдонуучу болбогонуна ишеним жогору. Верификация. Көпчүлүк социалдык тармактарда, маселен Facebook, Twitter, Instagram, Telegram текшерүү программасы бар. Алар көк белгилер катары белгилүү. Андай белгиси бар адамдар сөзсүз түрдө эле дайыма чындыкты айтышпайт, бирок алардын билдирүүлөрү алардын аброю менен бекемделет. Скриншот эмес билдирүүнүн өзүн колдонуу. Көпчүлүк учурда сайттар посту өчүрүп салууга жол бербөө үчүн социалдык тармактардагы айрым посттордун скриншотторун жарыялап турушат. Бул текшерүүнү татаалдаштырат. Эгерде репост болсо, биз баштапкы билдирүүнү окуй алабыз. Билдирүүдөгү каталарга көңүл буруңуз, айрыкча ысымдарга жана компаниялардын аттарына. Сиз автордун кадыр баркын жакшы билсеңиз, автор буга чейинки тастыкталбаган маалыматтарды жарыялаган же жарыялаган экени боюнча да кабарыңыз бар. Автор билдирүүдө көтөрүп чыккан теманын адисиби? Дал ушуну да тактаңыз. Ушул эле темадагы башка билдирүүлөрдү ишенимдүү булактардан көрө аласыз. Алар муну тастыкташат жана ага шилтеме беришпейт. Түп нуска билдирүүнүн таанылдуулугу автордукуна дал келет. Башкача айтканда, ал башка бирөөнүн текстин кайра басып чыгарган жок, өзүнүн текстин жазган. Мына ушул нерселер фейк кабарларды өз алдынча аныктоого сизге жардам берет. Эмесе кийинки сабакта көрүшкөнчө.